Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай калуу менен бирге кыргыз тили сабагын өтөбүз. Алтын эрежелерди эске салып алсак, тез жана так кыска сүйлөйбүз, жолдошторубуздун жооптарын угабыз, башкаларга тоскоол болбойбуз, ар бир сабакта өзүбүзгө пайдалуу билим алууга умтулабыз. Сабактын темасы машыгуу сабагы. Сабактын максаты өтүлгөн темаларды эске салуу менен көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Сабаттуулукка көнүгөсүңөр, эске тутууларыңар калыптанат, тыкандыкка, ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Кана балдар, 30 сентябрь машыгуу сабагы деп жазып коебуз. Биринчи көнүгүүнү карайбыз. Текстеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди жана мезгилдерди айтып бергиле сүрөткө карап. Бул үчүн 3 көпөлөк текстинин 3 бөлүмүн пайдаланабыз. Эми балдар, экинчи көнүгүүнү карайбыз. Китеп, кыргыз, шаар, токой, суу деген сөздөргө мүчөлөрдү улап сүйлөмдөрдү түзөбүз. Балдар, китеп дегенге сүйлөм түзөлүк. Биздин айылда китеп гана бар. Текстти китептен көчүрүп жазгыла. Биринчи сүйлөмдө балдар, китеп деген сөзгө кана деген сөз жасоочу мүчө уланып, сөздүн маанисин өзгөрттү. Башкача айтканда, жаңы сөз пайда болду. Китеп деген сөздөн китепкана деген сөз пайда болду. Ал эми экинчи сүйлөмдө балдар, китеп деген сөзгө тен мүчөсү уланды. Бул сөз өзгөртүүчү мүчө. Мүчө уланып, сөздүн мааниси сакталып, формасы гана өзгөрдү. Эми кыргыз, шаар, токой, суу деген сөздөргө сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү улап, сүйлөмдөрдү түзүп, өз алдыңарча дептерге жазгыла. Балдар, 3 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Уңгу сөздөргө сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү улап жазабыз. Пайда болгон сөздөрдүн маанилери өзгөрдүбү байкоо жүргүзөбүз. Биринчи катарда уңгу сөздөр, экинчи катарда сөз өзгөртүүчү мүчөлөр, үчүнчү катарга мүчө уланган сөздөрдү жазабыз. Мисалы, гүл деген сөзгө гө-дөн сөз өзгөртүүчү мүчөлөр уланып, гүлгө, гүлдөн деп жазылды. Кийинкилерди ушундай тартипте өз алдыбызча жазып чыгабыз. Балдар, эми 4 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Бул жерде уңгу сөздөргө сөз жасоочу мүчөлөрдү улап жазабыз. Пайда болгон сөздөрдүн мааниси өзгөрдүбү байкоо жүргүзөбүз. Биринчи катарда уңгу сөздөр, экинчи катарда сөз жасоочу мүчөлөр, үчүнчү катарга мүчө уланган сөздөрдү жазабыз. Мисалы, дос деген сөзгө лык, даш мүчөлөрү уланып, достук, достош деген сөз пайда болду. Калган сөздөрдү дагы ушундай тартипте жазабыз. Жазып бүткөн болсок, балдар, эми сабагыбызды бышыктайбыз. Балдар, муун деген эмне? Кандай сөздөр муунга бөлүнбөйт эле? Муундун кандай түрлөрү бар, балдар? Уңгу сөздөр кандай болот? Мүчөлөр кандай болот? Сөз мүчөлөрү канчага бөлүнөт эле, балдар? Кана эстеп көрөлүчү. Азаматсыңар, балдар. Бүгүнкү сабакка катышканыңар үчүн, балдар, силерди баалап коеюн. Эми балдар, үйгө тапшырма алгыла. 5 көнүгүү. Силерди курчап турган кичинекей досторуңар жөнүндө китепче жасайсыңар. Сүрөттөрдү тартып, кооздоп, ырлардан, табышмактардан жазып келесиңер китепчеңерге. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта бол.